Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Сиз менен биздин болуп аткан маегибиздин эмнегедир бир жашынакай бир энергетикасы бар. Себептеген биз ушул маалыматты жеткизиш үчүн мекендештерге жөнөкөй, жалпак, жеткиликтүү сөздөр менен айтып беребиз. Ошону колдоп, силер биздин каналды YouTube'ду да, Telegram'да колдоп, достор менен, туугандар менен, балдарыңар менен Россияда жүргөн негизле мекендештер менен бөлүшүп коюңуздар. Ошо менен биз катарыбызды көбөйтүп, мекендештерге көбүрөөк пайдабызды тийгизгенге аракет кылабыз. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында мындан бир 2-3 жумадан бери өйдө ылдый чоо жай болуп атат. Миграция жаатында соц тармактардын баарын карасаң эле 72 саат мурун Россияга кирүү үчүн атайын приложение аркылуу катталып, QR код алып, анан кийин кирет экенбиз. 30-июндан баштап башталат экен деген абдан көп маалыматтар жүрөт. Бул маалыматтын чындыгы дагы бар, бирок шашпай туруңуздар, ошо боюнча кыскача төкпөй чачпай жөнөкөй тил менен айтып беребиз. Россия Федерациясынын өкмөтү 2024 жылдын 7 ноябрда токтомго кол койгон. Токтомдун номери болсо 1510. Ошонун негизинде Россия Федерациясына кирип аткан жарандар бир нече этап аркылуу, бир нече кадам аркылуу өздөрүн Россияга кирип атканын көрсөтүү боюнча сөз болуп келет. Бул токтом правительство менен Мишустиндин кол коюу менен кол коюлду, бирок мыйзамдык база Россия Федерациясынын мамлекеттик думасы азырынча кабыл ала элек, президент кол кое элек, ошон үчүн мыйзам азырынча иштей элек. Булардын айтымы боюнча Россия Федерациясына 72 саат келердин астында атайын приложение, госуслуга окшогон приложение ачылат, RU-ID деген. Ошо RU-ID приложенияга чет элдик жаран өзү идентификация өтүп, каттоо өтүп туруп, ошонун негизинде QR код ошол жерден чыгарып алып туруп, анан келатканда погранслужбага көрсөтүп туруп кирет деген ошондой сөздөр болуп атат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин МВД-дагы, погранслужбадагы ошол тийиштүү жанагы RU-ID-ни түзүп аткан Министерство цифрового развития Российской Федерации ошолор дагы эч кандай маалыматты бере элек, эч кандай маалымат жок. Ошол себептен азырынча бир оговорка менен айтып атат, бул ыктыярдуу түрдө, добровольный түрдө башында башталат, анан кийин мыйзам чегинде бекитилет деп. Ошон үчүн азырынча эч кандай переживать этмей жок, шашмай жок, кайсыл жерден RU-ID-ни көчүрүп алабыз деп тыкмай жок, интернетте эчтен таппайсыңар жок дагы. Бул боюнча бизде элчиликте конкреттүү маалымат бере элек, МВДда конкреттүү маалымат бере элек, жана погранслужбадагы маалымат эч кимде жок. Урматтуу мекендештер, ийгиликтүү мекендештер, ийгиликтүү ишкана ачса жакшы экен. Бүгүн биз мекендештерибиздин чоң клиникасында турабыз. Simple Health деген клиника. Эң жакшы жери мындай заманбап клиниканы Москва жергесинде мен биринчи жолу көрүп атам. Бүт тармактар: стоматология, терапия, кардиология, хирургия, дерматолог, гинеколог, уролог, травматолог, невролог, УЗИ, бүт анализдердин бүт түрү, негизле жалпы ооруп аткандарга керектүү шарттардын баары бар экен. Телефон номерим болсо, анан кийин дарегин айтып кетейин. Метро Кузьминкиде 5 мүнөт басат экенсиңер. Улица Зеленодольская, 36 корпус 1, мен азырда жазып коем. Телефон номери болсо +7 991 651 75 75. Диаспоранын атынан десеңиздер, силерге жашынакай акция катары скидкалар кылып берет. Бирок оорубай эле коюңуз, оорусаңыз кайрылыңыздар. Көрүшкөнчө. Ошон үчүн жакындап атканда шашпай этпей эле маалыматты беребиз. Эгерде кокустан тез арада кол коюлуп кала турган болсо дагы, болгону 1 ай 10 күн калды, эч ким жетишпейт, 1 ай 5 күн калды, эч ким жетишпейт, мунун баарын тестовый режимге өткөрсүн. Ошон үчүн же жанагы реестр контролдук лицка окшоп узартыш мүмкүн, же болбосо тезирээк чыгарганда деле көп жарандар жетишпей калат. Ошонун негизинде толук ыктыяр, пока жөн эле каалоочулар, ыктыярдык негизинде деп коюш мүмкүн, само добровольно. Пока переживать этпейбиз. Бирок мекендештер, эмнеге камсанайбыз? Реестрде 74 000 биздин Кыргызстан жаранынан, болгону 3 000 Кыргызстандын жарандары ошо реестрден чыкты. Азыр 10 сентябрь бат эле келип калат. 3 ай тез эле өтүп калат. Ошонун негизинде августтан баштап жана Сахаровада кайра
очередтерди толтуруп, ОВМдерди очередь толтуруп, отдел по вопросу миграцияга барабыз дагы анан кайра ыйлай баштайбыз. Ошон үчүн мындан ары мамлекет тарабынан узартып бергиле, амнистия бергиле деп суранычу болбойт. Ошон үчүн ар бир эгерде ким мекендештер чыкпай калса реестрден кара тизмеге 100%дан кирет. Ошон үчүн чыкканга аракет кылыңыздар. Буга чейин бир нече видео чыгарганбыз, кантип этап боюнча чыгыш керек. Анан кийин такыр эле мүмкүнүңөр жок болсо, чыга албайсыңар же болсо эчтекени түшүнбөй атсаңыздар, атайын юристтер бар. Эмгек акысын алат, бирок чыгарып беришет. Телефон номер айтып кетейин: +7 991 601 95 17. Кайрыла бериңиздер. Бир нече ондогон мекендештерибиз чыгарып жардам берди. Бул эми акысын алган себеп жөнөкөй эле бул юридикалык практика. Юристтер дагы, адвокаттар дагы иш кылса, ошонун акысын алат, ошондой эле юристтер булар деле. Кыргызча эле сүйлөшө бериңиз, биздин мекендештер. Сак саламат болуңуздар, реестрден чыгып алыңыздар мекендештер. Жакшы жаңылыктар болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө.